Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Түндө Токмокто 2 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир адам ооруканада жатат. Чет элдик автобус ичинде кыздарды кармалап сүрөткө тарткан. Ошто жүзүн толугу менен жаап жүргөндөргө айыппул салынды. Кара Балтада өспүрүм кыздардын жорогу видеого түшүп калды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Чет элдик автобус ичинде кыздарды кармалап сүрөткө тарткан. Бишкек шаарынын тургуну коомдук транспортто чет элдик адам анын кыздарын кармалаганын жана алардын бирин сүрөткө тартканын айтып наразы болду. Окуя 14-октябрь күнү кечинде номер 4 автобустун ичинде болгон. Кыздардын бири чет элдикти видеого тартып алган кадрлардан эркек киши кыздар менен ортодо бөлгүч дубал аркылуу отурганы, кээде аларды карап, дубалдын тешигинен манжаларын чыгарып, кыздын бутуна тийип жатканын көрүүгө болот. Булак репортер кежи. Түндө Токмокто 2 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир адам ооруканада жатат. Бүгүн Токмок шаарында жол кырсыктан 2 адам каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга көбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык түндө саат 3:00 чамасында болгон. Анын кесепетинен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаадагы 2 киши каза болду. Дагы бир адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Булак турмуш кежи. Ивановка айылында көрүстөнүндө мыйзамсыз иш-аракет жасаган өспүрүм кармалды. Ысык Ата районунда жайгашкан Ивановка айылындагы христиан көрүстөнүндө мүрзөлөрдү бузган өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы маалымдады. 6-октябрь күнү милицияга белгисиз адамдар мүрзөлөрдүн таштарын баллончик сыры менен боеп кетишкени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, бир нече мүрзө таштарынын сырдалганы аныкталган. Иликтөө иштеринин жыйынтыгында 2008-жылы туулган жашы жетелик өспүрүм шектүү катары кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Учурда тергөө иши уланууда. Милиция окуя боюнча мыйзамга ылайык чечим кабыл алынаарын билдирди. Ошто жүзүн толугу менен жаап жүргөндөргө айыппул салынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери коомдук жайларда жүзүн толугу менен жашырып жүргөн жарандарга карата чара көрүүнү улантууда. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 8-октябрдан 18-октябрга чейин өткөрүлүп жаткан экстремист аталышындагы иш-чара учурунда коомдук жайларда жүзүн толугу менен жашырып жүргөн 28 жаранга протоколдор түзүлүп, 20 000 сомдон айыппул салынды. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Нарын Риптин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы милициянын майору кармалды. Маалыматка ылайык, ал Кыргыз Республикасынын УКМК кылмыш жаза кодексинин алдамчылык менен кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө аталган жаран кызматтык абалынан пайдаланып, Нарын шаарынын тургунунан акча каражатын алдоо жолу менен ээлеп алгандыгын аныкталган. Кармалган жаран Нарын облусунун Ат баш районунун ИИБтын УКЖсына киргизилип, сот органынын чечими менен ага карата 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы тандалган. Кара Балтада өспүрүм кыздардын жорогу видеого түшүп калды. Кара Балта шаарында унаадан телефон жана акча жоголду. Окуя болгон учурдагы видео камерага жашы жетелик кыздар түшүп калган. Унаанын ээси билдиргендей, телефон баалуу, анткени анын ичинде байланыштар жана башка маанилүү маалыматтар бар. Анын айтымында 14-октябрда саат 16:40 чамасында Тилман көчөсүндөгү үйдүн жанында токтоп турган унаасынан телефон жана акча жоголгон. Көзөмөл камерасынын видеосунда унаага 2 жашы жетелик кыз жакындап келгенин көрүүгө
экөө болот. Алардын бири унаанын эшигин ачып ичине кирген. Андан кийин экөө ошол жерден кетип калышкан. Унаа ээси милицияга азырынча арыз жазган эмес. Видео жарыялангандан кийин унаадан телефон менен акча уурдаган кыздар аныкталды. Маалыматка караганда жабырлануучу менен кыздардын ата-энелери байланышкан. Алар коңшу көчөлөрдө жашашат. Ата-энелер кыздарынын жасаган жоругу үчүн кечирим сурашкан. Ал эми кыздар уурдаган телефонду тааныш эмес, ошондой эле жашы жетелик балага сатып жибергенге үлгүрүшкөн. Булак турмуш кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.